Бай адамдар унаа айдоонун эмне кереги бар? Бул чоң чыгым деп түшүнүп, эски унааларда жүрүшөт. Абдан чоң үйлөрдү байлар жактырбайт. Аны каржылоо үчүн ай сайын чоң акча кетирүү керек. Алар үчүн абдан чыгымдуу. Чоң үйлөр коммуналдык кызматтарга чоң чыгашаны талап кылат. Ага кошумча үйдү жыйноого кызматчы алыш керек. Эгер ийгиликке жеткиңиз келсе, дайыма эмгектенүү керек. Азык-түлүккө, кийимге, бардыгына үнөмдөй турган үй бүлө бай боло алат. Дүкөнгө барарда сөз сатып ала турган нерселериңиздерди баракка жазып алыңыздар. Үйүңүздө кандай азык-түлүк түгөгөн болсо, ошону дароодо баракка жазып коюңуз. Базарга эч качан ач карын барбаңыз. Же телефонуңуздагы дептерге жазып койсоңуз болот. Базарга ачка барсаңыз, көп пландабаган, ойлобогон нерселерди сатып алышыңыз мүмкүн. Дайыма пакет сатып ала бербей, өзүңүздүн сумкаңызды колдонуңуз. Жаратылышка да, бир чети чөнтөгүңүзгө да пайда. Айлыгыңызды алган күнү көп кымбат баалуу нерселерди сатып албаңыз. Психологдордун оюнча, адам айлыгын алгандан кийин өзүн эркин коет да, керексиз нерселерди сатып алат. Тамактарды ачып калбай тургандай кылып өтө көп жасап албаңыз. Эң көбү 2 күнгө жасаса болот. Антпесе көңүлүңүзгө тез тиет да, башка тамак жегиңиз келип калат. Зыяндуу адаттардан арылуу, мисалы тамеки, арак ичүү, пиво ичүү дегендей. Аларга кетирген акчаларды жана келечекте дарыланууга кетире турган акчаларды да эске алыңыз. Таза абада көп сейилдеңиз, уйкудан калбаңыз. Тишиңизди жууп атканда сууну өчүрүп туруңуз. Атайын чыгымдарды эсептей турган телефондогу заманбап нерселерди колдонуңуз. Чыныгы миллионерлер эч качан эч кандай шартта өздөрүнүн балдарынын ою менен болбойт. Алар балдарына жалгыз нерсени аябайт. Бул жакшы жана сапаттуу билим. Бир белектер, унаалар жана ар түрдүү болбогон нерселер менен балдарын эркелетишпейт. Алар балдарын атасынын бизнесинин татыктуу улантуучулары болушун каалашат. Жогорку билим эч нерсе билдирбейт. Аны каалаган убакта жана каалаган жерден сатып алса болот. Алардын бирин серине эле бул жашоодо өздөрү бир нерсе кыла алганын ата-энесине тастыктоо үчүн жогорку окуу жайларда окушат. Ийгиликтүү болгуңуз келсе, ийгиликтүү адамдар менен сүйлөшүңүз. Убакыт бул артка кайтып келбеген байлыгыбыз. Убактыңызды бекер кетирбестен туура колдонсоңуз, баарына жетишесиз.